Бишкек шаарында 15 май күнү футбол боюнча Кыргызстандын Дордой клубу Тажикстандын чемпиону менен беттешти. Оюн Африка кубогунун алкагында өтүп, Дордой клубунун пайдасына аяктады. Муну менен алар керектүү 3 упай топтоп тайпадан чыгуу аракетин улантууда. Болуп өткөн оюн тууралуу кененирээк Нурадил Таалайбек уулунун материалында. Футбол боюнча Африка кубогунун тайпалык баскычынын алкагында Кыргызстандын Дордой клубу Тажикстандын Истиклол клубун кабыл алды. Аталган беттеш 15 майда Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 20:00 башталды. Дордой буга чейин биринчи турда Түркмөнстандык Алтын Асыр менен кездешкен. Оюн дал ушул Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Борбордук клуб үчүн жалгыз голду атаандаштын дарбазасына Вахыт Ороссахедов киргизген. Экинчи турда конокто Худжант менен оюн өткөрүп 3-1 эсебинде жеңилип калган. Аталган беттеште Дордойдун жарым коргоочусу Бекжан Сагынбаев эсеп санын ачкан. Бирок оюндун кийинки бөлүгү бишкектиктер үчүн ийгиликсиз уланып, жеңишти тарттырып жиберген. Дордой 3-чү турда Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Истиклол менен беттеш өткөрүп, талай ээлерине 4-1 эсебинде жеңилген. Бул оюнда Истиклолдун футболчулары 11 метрлик айып соккудан гол киргизип, эсеп санын ачкан. 43-мүнөттө дарбазачы Валерий Кашуба тарабынан эреже бузулуп, пенальти дайындалган. Айып соккуну атаандаштын оюнчусу таамай аткарып, 2-0 эсебинде командасын алдыга алып чыккан. Экинчи бөлүктүн алгачкы мүнөттөрүндө тажикстандык клуб дагы бир гол жаратып, эсепти 3-0 айланткан. Андан соң экинчи таймда алмашууга чыккан Мирлан Мурзаев алыс аралыктан гол жаратып, эсеп айырмачылыгын кыскарткан. Бирок 81-мүнөттө дагы бир топ Дордойдун дарбазасынан орун алып, беттеш 4-1 менен жыйынтыкталган. Алгачкы 3 турда болгону 1 упай топтогон өлкөнүн чемпиондору үчүн 4-чү турдагы беттеш чечүүчү оюндардын бири болмок. Андыктан өз көрөрмандардын алдында 3 упай топтоо гана эмес, татыктуу оюн көргөзүү максат болду. Болельщики, наверное, как и вся страна, и наша команда ждет победы. Күйөрмандар бизде эле жеңишти күтүп жатат. Андыктан күйөрмандардын үмүтүн актоого болгон аракетибизди кылабыз. Беттеш башталып, талай ээлери күйөрмандардын купулуна толчудай оюн көргөзө баштады. Алгачкы мүнөттөрдө курчу чабуулдарды уюштурууга жетишкени менен коргонууда катага жол берип жатты. Ошентип биринчи таймдын 28-мүнөтүндө Истиклолдун оюнчусу Алишер Жалилов Дордойдун коргоочуларынын катасынан пайдаланып, эсеп санын ачты. Андан соң беттеш бирдей калыпта өтүп жатты. Коргонуу бөлүгүндө жакшы оюн көргөзө албай жаткан талай ээлеринин кайгысына Азамат Байматов жаракат алып, талааны таштап кетүүгө мажбур болду. Анын ордуна чыккан Айзар Ахматов оюнга жакшы аралашып, оюндун дээрлик бардык бөлүгүндө одоно катага жол берген жок. Экинчи таймдын башында Дордой оюнчулары топко көбүрөөк ээлик кылып, 56-мүнөттө Вахыт Ороссахедов бурчтан көтөрүлгөн топту башы менен атаандаштардын дарбазасына таамай багыттап, эсепти теңеди. 77-мүнөттө Дордой клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин жакшы оюн алып бара албай жаткан Антон Землянухиндин кооз чыгарып берүүсүнөн соң экинчи голду киргизди жана эң керектүү 3 упайды алып берди. Бул Дордой клубунун Африка кубогундагы алгачкы жеңиши. Б тайпасында 4-чү турда болгон экинчи беттеште Алтын Асыр командасы Тажикстандык Худжантты 1-0 эсеби менен жеңип алды. Учурда 4 оюндун жыйынтыгы менен Дордойдо 4 упай чогулду. Д тайпасында сап башына 4 оюнда 7 упай топтогон Истиклол келе жатат. Экинчи тепкичте 4 оюнда 6 упай топтогон Алтын Асыр жайгашкан. Акыркы 2 орунду 4 упай топтогон Дордой менен Худжант ээлеп турат. Африка кубогунун турдук оюндары 26-июнда жыйынтыкталат. Алдыда Дордой 19-июнда Түркмөнстанда Алтын Асыр, 26-июнда Бишкекте Худжант клубу менен беттешет. Кезекте турган эки беттеште жеңишке жетишип 6 упай топтосо, тайпадан чыгып жүрүшүн улантууга чоң мүмкүнчүлүк пайда болот. Хотелось бы выразить всем нашим болельщикам, которые верят в нас. И дай Аллах, иншаллах. Бизге ишенген бардык күйөрмандарга чоң рахмат. Кудай буйрса алардын ишеничин актайбыз деген үмүт бар. Андан сырткары мага гол киргизгенге мүмкүнчүлүк берген командама чоң ыраазычылык билдирем. Негизинен эле быйылкы жыл кыргыз футболу үчүн эң ийгиликтүү жылдардын бири болууда. Андыктан Дордой клубу эл аралык турнирде жеңишке жетишип, футбол сүйүүчүлөрдү кубандырат деген ишеним чоң. Нурадил Таалайбек уулу, КТРК Спорт Сереп. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкек шаарында палестиналык футболчулар менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Оюн 11-июнда Борбордогу Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 20:00 башталат. Билеттерди 1-июндан тарта кассадан жана сатуучулардан алууга болот. Бул оюн өлкөнүн Азия кубогунан кийинки алгачкы беттеши.